Трасса Бишкек-Ош, ДТП 1. Жалал-Абад облысы аймағында 7 айдың жиынтығында 329 жол қырсығы қатталып, 76 жаран қаза болған. 560 жаран денесінен арғандай жарат алған. Ал эми 766 айдоочу мас абалында уна башкарып бараткан жеринен кармалган. Бұл көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу бир топ жогору экендигин билдиришти. Учурда айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгы айтылат. Бизден ошо жол кыймыл коопсуздугунун башкы башкармалыгы тарабынан республика аймагында азыр биздин да ошо кызматкерлер ошо иштеп жаткан учурунда баягы айдоочулардан суроо жооп кылып, баягы жол эрежеси боюнча билим деңгээлин текшерүү боюнча ошол айдоочулардан азыр суроо жооптор болуп атат. Бирок тилекке каршы ошол суралган учурларда жөнөкөй эле бир жол белгилерге дагы жооп бере албай атат айдоочулардын көп пайызы. Абайда жылдамдыкты азайт. Жакын арада Быйыл 40 автомектепти текшерүү пландалып, 25-и текшерилип бүттү. Анын ичинен 16-сына эскертүү берилди. Кемчилдиктерди жоюуга 3 ай убакыт берилди. Эгер жоюлбаса дагы бир жолу эскертүү берилет. Анда да автомектептер талаптарга жооп бербесе, мыйзам боюнча лицензиясы кайтарылып алынат. Билим берүү жана илим министрлиги лицензиялык талаптардын аткарылып жатканы боюнча мониторинг жүргүзүп жатат. Жалал-Абад шаарындагы Аккула автомектеби бир жылда 500гө жакын айдоочуга билим беришет. Ал эми билим берүү министрлигинин коюлган талаптарынын негизинде иш алып барып жаткандыгы айтылат. Биздин репутация да, биздин балдар канчалык келип окуп эметсе, ал биздин репутация. Биз дагы коркобуз. Ал баланы окутмайча алар окубай эле права алып чыгып кетсе, анын жоопкерчилиги да бар. Бул эмеден корксун, Алладан коркуш керек да. Окуп атышат балдар келип. Автомектептерде 3 ай окуган айдоочулар Уна мамлекеттик мекемесинде сынак тапшырышат. Сынактан өтпөй калган жарандарга 10 күн даярдануу үчүн убакыт берилет. Ал эми сынакта болсо жарандар билим деңгээлине жараша жооп берерин айтышат. Окуу жайлардын баары биздин көзөмөлдө эмес. Алар баары народный образованиянын көзөмөлдөрү. Ошолор лицензия берет, ошолор категориясын берет, ошолор базасын ачып берет, ошолордун баарын эме деңгээлден бизге келет. Бизге келгенден кийин уже компьютерде любой автошколдун эмеси данные чыга берет. Ошо эмесин өзүнүн коду менен эмеси менен чыгат. Ошол боюнча экзамен алабыз. Ошо кадимгидей 20 вопрос берет, 20 вопростун 18-ине туура болсо, любой айдоочу тапшырып экзамен чыгып кете берет. Biz açkanda hiç kanda biz ayerke tiyişe albayız, karmaya albayız, imal albayız, tolku infokom'un arqulu келет бизге. Жол кырсыгынын саны жогорулап жаткандыгын айдоочулар жолдор талапка жооп бербегендиктен көп катталып жатат дешет. Анткени учурдагы жолдор Союз учурунда салынгандыктан ал убакытта унаалар аз болгон. Салыштырмалуу унаалардын саны азыркы учурда кескин жогорулаган. Мындан улам жолдордун абалын жакшыртып, кеңейтүү керектиги айтылат. Жол биринчиден начар, экинчиден тар. Мурунку бул жолдор СССР маалында стандарт коюлган жолдор да. Андан кийин азыр машина көбөйдү, жол жүрүштөр көбөйдү, пешеходдор көбөйдү. Биздин жолдор азыркы заманбап стандартка жооп бербейт биринчиденчи. Экинчиден көбү ошо ичип алып чыккандардан, машылыкка салып айдагандардан, ошолордон болуп атат. Машина көп, машиналар ар кандай, мисалы грузовой деле, легкий деле бир жолдо жүрүп атат азырчы. Ошолорго туура эмес, ар биринин өзүнүн жолу болуш керек, пешеходко отдельно болуш керек. Кыргызстанда быйыл жарым жылда 3396 жол кырсыгы катталып, 329 киши каза болду. 5070 адам жаракат алган. Адистер жол кырсыктарынын 80-85% адамдык факторлордон улам болоорун айтышат. Башкача айтканда айдоочу кетирген ката жол эрежесин сактабагандык, унаны ойноп айдоо мунун баары жол кырсыктарын алып келүүдө. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.